Салам достор, бүгүнкү үйрөнө турган чыгармабыз өзүңүздөр көрдүңүздөр, өзүңүздөр уктуңуздар. Асанкалы атабыздын Кайдасын деген өтө бир сонун чыгармасы бар. Укканда жакшы болот, бирок үйрөнгөндө оңой, оп-оңой үйрөнөбүз. Анткени бул мындай айтканда сүйүү ырына кирет, сүйүү ыры, кайгыры, обон дагы ар бирөөбүз угуп калган обон. Мындай айтканда оңой да, өтө кыйын штрихтери, өтө кыйын шилтемдери жок. Кудай буйрса бүгүн ушул ырды разбор кылабыз. Анда эмесе кенен өзүнчө бир комнатага барып, өзүнчө бир жерге барып эркине отуруңуздар. Анда эмесе ушул ырды 10 мүнөтпү же 15 мүнөтпү ушунча убакыттын ичинде үйрөнүп бүтөбүз 3 этап менен. Азыр эми бул ырды Кайдасын деген чыгарманы үйрөнүш үчүн биз эң биринчи этабын эмне кылышыбыз керек? Комузду туура бураш керек. Эң биринчи, эгерде комузуңуз жакшы бура албаса, өзүңүз деле үйрөнгүңүз келбей, өзүңөр деле чертмен келбей калат да бара-бара. Ошон үчүн комузду буроодо эң биринчи ортоңкулун тартканда ля деген нота чыгыш керек. Эки чекеси болсо ми нотасы. Мына окшош, көрдүңөр, ортосу ля, эки чекеси ми. Экинчисине басканды үйрөнүшүбүз керек. Каерден базылат бул? Берден дагы эмес, берден эмес, үстүнөн басылат берден. Мынакей. Кербезин билесиңер? Мына кербезин ля, си, до, ре, си, чыпалак си, мына көрдүңөрбү? Ля бул так ушул лянын ордуна, мынакей. Лянын ордуна чыпалак келиш керек, көрүңүздөр мына. Табыш кыйын болот, бирок табыңыздар мына. Ля. Мына ля. Таптым. Эми нотасын айтып кетейин. Лянын астында мынакей соль, анын алдына фа. Бул негизи соль бемоль, фа диез. Фа диез да, фа, соль, ля, си, до, ре. Дай бир жолу. Фа, соль, ля, си, до, ре. Же болбосо фа, соль, ля, си, до, ре. Буну уже түшүнгөн болсоңуздар, андан эмесе достор, баарын туура бурасаңар, өзүнчө бир комнатага барып үйрөнүп алсаңар, өзүнчө бир комнатага барып үйрөнгүлө негизинде элечи, элдин арасында ызы чуудан көп үйрөнгөндөй болбойсуңар. Андан эмесе достор, баарын бураган болсоңор, кол мына меникиндей болуп базылып турган болсо, анда баштайбыз. Биринчи этабын кет дегенде. Бул менин жеке үйрөнгөн, жеке өзүмдүн мындай үйрөнүп алган репертуарымда мындай айтканда вариация деп коет. Өзүңөр каалагандай кылып үйрөнсөңөр болот. Менден кийин да буну үйрөнүп алгыла. Бул главный темасы, өзөгү бир, мындай өзөгү деп коет го, главный бир, сөзү дагы, обону дагы окшош болгону меникинен жакшы чертесиңер балким меникинен башкача чертесиңер. Азыр биринчи этабында мен үнүмдү жай кылып ырдайын, низкий тональность деп коет. Мен низкий ырдайын. Силер да ушундай ырдай бергиле. Үйрөнүп бүткөндөн кийин каалашыңызча ырдай бересиңер. Азыркы биринчи этабы эң жөнөкөй ылдый же жалаң өйдө мынтип бирден терип чертем да. Башка эч нерсени кошпогула. Анда кеттик, үстүнкү нота миден башталат мына. Биз жүргөн жалаң ылдый көрүн
кайталайбыз. Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир ра дегенде үнүңөрдү бийик чыгарганда ушинтип та деп бүтүш керек. Үстүн кайта ми менен башталып, ми менен бүтүп атат ылдый. Мен жалаң ылдый кылып чертим. Экинчи вариант, биринчи этабын эле, экинчи вариант көрүңүздөр. Жалаң өйдө теребиз. Биз жүргөн айротуң кайда, биз өскөн жыпар гүл кайда. Экинчи кыл. Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Кайталайбыз. Көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Түшүндүңүздөр, эң жөнөкөй этабы, эң оңой этабы. Биринчисин жалаң шилтеп черткендер үчүн, эгерде черте албасаңыздар, шилтеп чертиңиздер же жалаң өйдө. Экинчи, ушу биринчи этабынын экинчи эле варианты жалаң мынтип өйдө. Мына мен мынтип чертам. Болду, ушуну эле колдондум. Эми достор, бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн биринчи этабына караганда. Бул экинчи этабы, бир аз шилтемде гана кыйынчылыктар пайда болот. Бирок бияктагы кол басылышы оп-оңой эле. Караңыздар мына. Бош. Биз жүргөн айлотуң экинчи кылдан кайта. Көзүңдөн биринчи кыл. Секет экинчи кылы бүтөт. Менен бирөө сураганда, ким экени эзиме чыгып атат, шилтемдер кандай деп. Мынакей. Тандара танда. Эки жолу бир жолу өйдө, эки жолу ылдый. Ошондо 5 жолу, эки жолу ылдый, бир жолу өйдө, кайта эки жолу ылдый. Тандара танда тандара тамна. Көзүңдөн секет көрдүңүздөрбү? Ушундай болуп чектер. Ушуну жаттап калыңыздар. Башка эч нерсе колдонгон жокмун. Биякта биринчи этапта кандай бассам, экинчи этапта так эле ошондой бастым. Болду. Башка эч нерсени баспаңыздар, моуну эле үйрөнгүлө, бул шилтемин. Калганы биринчи этапка окшош эле. Эми достор, үчүнчү этабы бул кыйын силер үчүн. Ушул этапка чейин үйрөнө элек болсоңуздар, өзүңөргө ишенбей жатсаңар, кайта артка баргыла дагы биринчи, экинчи этабын үйрөнгүлө. Биринчи, экинчи этабын үйрөнүп бүткөндөн кийин гана ушул этапка келгиле. Шашпагыла. Мен 10 мүнөттө чертип бүтсөм, силер буну 1 саатта үйрөнүп бүтсөңөр болот. 1 саатта бир ырды үйрөнсөңөр, ал өмүр бою ырдап жүрөсүңөр. Ошон үчүн эч качан шашпагыла үйрөнүп атканда. Кийинкисине түрдүрүп же аттап кетпегиле. Анда эмесе кеттик, Буда мен аккорд колдоном бир аз, достор. Аккорд колдоном, кээ бир аккордторду жазып коём, Аккорд дегенде эки нотаны бир жазам. Мисалы, мына. Ля менен
дону бир басып атам. Көрдүңөрбү? Ушул сыяктуу. Анда кеттик. Без проигрыш ойнойм. Только ыр менен баштайм, Биз жүргөн, бош эле. Биз жүргөн айлуу кайда. Экинчи ойнодум. Биз үскөн жыпар гүл кайда. Кайта экөө чогуу. Чогуу экөө. Көзүңдөн үчөө чогуу, экөө чогуу секет болоюн. Көрүңөр, мынткенде чыпалакты экинчи кол сөөмөйдү, анан бол артында эле басылып турат, эч пайдасы тийбейт. Көзүңдөн секет болоюн. Аккорд. Көрүнүп койчу бир кайра. Экөөнү бир басып атам. Экинчи кыл, биринчи кыл. Кайта. Көзүңдөн секет болоюн. Биринчи кыл эле жалгыз эле. Көрүнүп койчу бир кайра. Бошто тандаратан. Дагы бир варианты. Буну түшүнбөсөңүз, дагы бир варианты. Жалаң терип жеткиле. Көзүңдөн биз жүргөн айлуу түн кайда. Биз үскөн жыпар гүл кайда. Көзүңдөн секет болоюн. Аккорд. Чыпалак менен ортоңку кол сөөмөй бир. Кайта. Көрүнүп койчу бир кайра. Аккорд кайта. Көзүңдөн секет болоюн. Аккорд. Аккорд кайта эле жанагы эле. Көрүн. Аккорд алмашты. Койчу бир кайра. Үч эле аккорд да мына. Бул көзүңдөн секет кайта болоюн. Көрүнүп. Кайта эле жанагы. Кайта эле ушул. Койчу бир кайта кайра. Ушунда бул бир аккорд. Ортоңку кол биринчи кыл, сөөмөй экинчи кыл. Бул бир аккорд. Экинчи аккорд чыпалак кошулуп калат ушуга эле. Болгону ортоңку кол үстүнө кетип калат. Болду ушул үч эле аккорд. Ушуну үйрөнүңүздөр. Эң оңой. Биринчи этабы оңой, экинчи этабына даярдайт. Биринчи этабын үйрөнгөндөн кийин, экинчи этабын үйрөнүп бүткөндөн кийин үчүнчү этабына өтсөңүздөр, буларды канчалык деңгээлде үйрөнөсүздөр билбейм. Бирок менин бир аз да болсо видеом жардам бер деген ойдомун. Ушуну үйрөнүңүздөр достор. Кереги тиет бир жерден, болбосо бир жерден. Эгерде сиз үйрөнө албасаңыз, жакыныңызга, досторуңузга жибериңиз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аяктап калды достор. Кийинки кайсыларды үйрөнөлү, кайсыларды чертели алдына комменттерге жазып калтырыңыз. Мен окуйм дагы ушул ырыңыз сиздин суранган боюнча сиздин ырыңызды балким ушуну разбор кылабыз. Бул бир жерде подписаться деген клавиш бар, ошону басып класс басып коюңуз. Сизден өтүнүч. Баарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.